Саламатсыздарбы? Мен Нурдинова Жапаркүл Турсуналиевна. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу органикалык айыл чарба департаментинде биотехнологияны өнүктүрүү башкармалыгын жетектейм. Билимим болсо жогорку, кесибим экологмун. Андан сырткары мен департаментте иштеп атканыма 7-8 жыл болуп атат. Ошол жылдар аралыгында органикалык айыл чарбасы боюнча билимимди жогорулатып, Айфоамдын органикалык айыл чарбасы боюнча тренерлик сертификатка ээ болдум. Андан сырткары стандарттар боюнча глобал геп, органик, ISO 14000 стандарттар боюнча окуп билимимди жогорулаттым. Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине караштуу Кыргызстандарт метрология борборунда дагы сертификация боюнча же болбосо органикалык айыл чарбасы боюнча стандарттарды жазуу билимин алдым. Турцияга барып билимибизди жогорулатып келдик биздин кызматкерлер департаментте. Буга чейин 16-18 жылдары бизде департамент Кыргыз агро биоборбор болгон. Ошол учурда биокаражаттарды өндүрүү боюнча башка адис, жетектөөчү адис кызматтарын аркаладым. Ал эми ошол 21-жылдан тарта анан органикалык айыл чарба департаментиндеги биотехнологияны өнүктүрүү башкармалыгын жетектеп жатам. Биздин департаментте ошо биотехнологияны өнүктүрүү боюнча өндүрүштүк бөлүмүбүз бар. Ал жерде бүгүнкү темага байланыштуу өсүмдүктөрдү коргоонун биологиялык каражаттары биздин департаментте дагы өндүрүлөт, өндүрүштүк бөлүмүбүздө. Ошол өндүрүштүк бөлүмдү жетектеп атамын. Бүгүнкү темабыз ошол жогоруда айтып өткөндөй өсүмдүктөрдү коргоонун биологиялык каражаттары. Сабактын мазмуну төмөнкүдөй 4 бөлүк менен өтөбүз. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүнүн негизги багыттары, биокаражаттар кантип пайдаланылат, биокаражаттарды колдонуунун пайдасы кандай, биокаражаттардын түрлөрү кайсылар кирет, жана биздин жогоруда айтып өткөндөй департаментте кайсы түрлөрүн өндүрөбүз. Сөз башынан болсун анда. Мына биринчи тема боюнча негизи эле биотехнология деген эмнекени баарыбызга белгилүү эмеспи? Белгилүү бир технологиялык маселелерди чечүү үчүн тирүү организмдерди же алардын зат алмашуу продукцияларын колдонуу мүмкүнчүлүгүн изилдөөчү илим бул. Биотехнологиянын жардамы менен адамдын айрым муктаждыктары канааттандырылат жана тамак-аш коопсуздугу пайда болот. Же болбосо биотехнологияны колдонуу менен таза органикалык экологиялык азыктарды өндүрүп ден соолугубузду чыңдасак болот. Биотехнологияны өнүктүрүү жергиликтүү пайдалуу микроорганизмдерди изилдөө жана айыл чарбасында колдонуу, жергиликтүү энтомофагдарды изилдөө жана колдонуу, ошондой эле биздин органикалык айыл чарба департаментиндеги филиалдарыбызда өндүрүлгөн биокаражаттарды массалык түрдө өнүктүрүүгө шарт түзүү менен Кыргыз Республикасында биотехнологияны өнүктүрөбүз. Андан сырткары биотехнологияны өнүктүрүүдө дагы бир эң негизги бөлүк бул жерге кам көрүү же болбосо жерге органикалык жер семирткичтерди өндүрүп пайдалануу. Органикалык жер семирткичтерге болсо биокомпост, биогумус, жашыл сидираттар, жашыл жер семирткичтер дегендей түрлөрү кирет. Ага дагы кийинкиде токтолобуз, кийинки сабагыбызда. Ал эми дагы бир биотехнология өнүктүрүүнүн дагы бир багыты бул котороштуруп айдоонун технологияларын туура пайдалануу. Котороштуруп айдоо же болбосо жерге туура мамиле кылуу. Өсүмдүктөрдү биологиялык коргоо ыкмалары тирүү организмдердин зыянкечтеринин ишмердүүлүгүн жана санын жөндөө аркылуу пайдаланууга негизделген да. Энтомофагдар менен акарифагдарды колдонуу, биопрепараттарды колдонуу ошол биздин жерибизге кам көрүүдө. Биологиялык активдүү заттарды колдонуу же болбосо бир элдик ыкмаларды колдонуу менен дагы өсүмдүктөрдү биологиялык коргойбуз. Же болбосо зыяндуу химиялык заттарды же синтетикалык заттарды колдонбостон жалаң табигый Кудай жараткан бир пайдалуу организмдерди колдонуу менен өсүмдүктөрдү коргойбуз.
Биокаражаттарды колдонууда өсүмдүктөрдүн азыктык балансы жакшырат жана аны менен кошо айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү дагы жогорулайт, продукциянын сапаты жогору болот, ден соолукка пайдалуу болот дегендей. Өсүмдүктөр ооруга жакшы туруштук беришет. Органикалык айыл чарбасына өтүү менен өсүмдүктөрдү жогорку баада сатууга да болот. Эгер биз жалаң биологиялык менен өсүмдүктөрдү коргогон болсок, анда биздин азыгыбыз органикалык азык болуп эсептелет дагы, рынокто баасы дагы жогору болот. Ал үчүн бизде тастыктоочу сертификат дагы алышыбыз керек болот. Биокаражаттын түрлөрү деп органикалык айыл чарба департаментинде бизде өндүрүштүк бөлүмүбүз бар дебедимби? Ошол жерде бизде 5 түрлүү энтомофаг жана 2 түрлүү биокаражат же болбосо 2 түрлүү биопрепарат өндүрөбүз. Бул жерде сүрөттө көрсөтүлүп тургандай трихограмма энтомофагы бул. Ал эми могул именно гусеницаны жок кылып аткан бул биздин габробракон. Бул жерде болсо амблисеус пайдалуу кене. Бардык зыянкеч кенелерди жеп жок кылууга жөндөмдүү. Ошол эле бизде Кыргызстанда белгилүү болгон зыянкеч паутинный клеш, табачный трепис деген зыянкеч кенелерди жеп жок кылат. Ал эми 4-нчү энтомофагыбыз бул алтын көз. Алтын көздүн личинка образ жизни деп коебуз. Личинка маалында 20-25 күн жашаган периодундагы курт бизде эң жырткыч энтомофаг болуп эсептелет дагы. Айыл чарбасындагы 100дөн ашык, 200гө чейинки ар кандай зыянкечтерди жеп жок кылууга жөндөмдүү. 5-нчи энтомофагыбыз болсо ал филинус. Ал болсо кантала кенесин биоагент болуп айтылат, кантала кенесине каршы колдонобуз. Бул болсо көбүнчө мөмө бактарында кездешүүчү зыянкеч кене. Ошолорду жок кылууда биз филинусту колдонобуз Кыргызстанда. Андан сырткары биокаражат биологиялык коргоодо феромонный капкандар кеңири колдонулат. Алар зыянкеч көпөлөктөрдү кармоодо деги эле ошол мониторинг жүргүзүүдө биринчи биз капкандарды колдонобуз. Ошол биздин полядагы же күнөсканадагы же мөмө бактардагы кандай зыянкеч бар экенин аныктап алыш үчүн биз сөзсүз түрдө феромонный ловушки деп коебуз, феромон капкандарды колдонобуз. Ал эми 2 микробиопрепараты бул биолигнин, өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн биологиялык стимулятор, стимул берүүчү, өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуучу биокаражат. Триходермин бул биофунгицид, козу карын илдеттерге каршы колдонулат. Пайдалуу козу карын микроорганизм. Мына ушундай биокаражаттар биздин ата мекендик өндүрүлөт. Андан ар бирине бирден токтоло кетейин. Бул биолигнин. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн кубаттуу тамыр системасынын пайда болушуна шарт түзөт. Бул өзү стимулятор болгондуктан эксофлала нигрум деген штаммдын негизинде биздин лабораторияда өндүрүлөт, көбөйтүлөт. Өсүмдүктөрдүн чайналышын 25-37%ке жогорулатат. Себүү нормасын 15-20%ке кыскартат. Же болбосо 1 гектар жерге 200 килограмм үрөң кете турган болсо 150 килограмм колдонуп биолигнин жардамы менен ошондой эле түшүмгө жетсе болот. Өсүмдүктөрдүн жатып калышына каршы туруктуулугун камсыз кылат. Аны менен кароомжусуз түшүм жыйнайбыз дегендей, бул биотикалык факторлорго туруктуулугу абдан жогору болот биолигнин колдонууда. Ошол себептен ар кандай шамалга, жаанга туруктуулугу же болбосо зыянкечтерге туруктуулугу жогорулайт дагы, жакшы түшүм берет. Машактын толук кандуу бышып жетилишин камсыз кылат. Көңдөй дандар болбойт. Бул эми биолигнин бул жерде жалаң, бул жерде мисал келтиргенибиз дагы бул дан өсүмдүктөрүнө байланыштуу болуп атат. Негизи биолигнинди дан өсүмдүктөрүнө колдонууда аябай жакшы эффект болот. Жанагындай толук кандуу машактар, толук кандуу дандар болот. Ал эми андан сырткары биз бардык өсүмдүктөрдү өстүрүүдө колдонобуз. Ошол эле күнөсканада же болбосо башка мөмө бактарда же болбосо токой чарбасында да колдонсок жакшы эффект берип атат. Күнөсканада өзгөчө түшүмдүүлүктү жогорулатуу менен өсүмдүктүн тез бышуусун 10-15 күнгө тездетип атат да. Деги эле универсальный, уникальный биопрепарат деп айтсак болот. Ошол эле клейковинасын 20-30%ке жогорулатат экен.
1000 даана дандын массасы 8,9 же 20%ге көбөйүп атат. Кара көсө жана тамыр чийлик илдеттерине каршы иммунитетин жогорулат. Деги эле бардык илдеттерине каршы өсүмдүктөрдүн иммунитетин жогорулатат дагы, биолегинин туруктуулугу жогорулайт. 15-20%ке чейинки түшүмдүүлүктү жогорулатат, тез бышуусун дагы тез бышуусуна шарт түзөт. Жогоруда айтып өткөндөй, бул ачыткыч штаммдан турат, Hexaphylla nigrum. Үрөндөрдү иштетүү жана өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн пайдаланылат. Деги эле биз эмне бир өсүмдүк өстүрүүнү баштаган болсок, алгач ошол үрөндү чылап алып, же болбосо үрөндү обработка кылып алып туруп баштаган болсок, абдан жакшы жыйынтыктарды алабыз. Андан кийин вегетация маалында ал эми ошол себүү алдында ошентип 3-4 жолу кайталап чачуу менен биолегининди жакшы жыйынтыктарды алабыз. Биолегинин буудайдын түшүмү гектарына 5-8, арпаныкы 9-10 центнерге чейин жогорулайт. Кадимки алып жүргөн түшүмгө салыштырмалуу. Өсүмдүк тез өсөт, биолегини колдонууда белоктун жана клейковинанын камтылышы жогору болуп, ундун жана нандын сапатына жакшы таасирин тийгизет. Деги эле дан өсүмдүктөрүн, ошол эле жүгөрүнү алсак, ошол эле күрүч, ошол эле помидор, бадыраң, жер жемиштерди өстүрүүдө, керек болсо тоют өсүмдүктөрүн өстүрүүдө, мал чарбасында да колдонобуз. Экинчи биопрепаратыбыз болсо бул триходермин. Триходермин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн илдеттерине каршы пайдалануучу биофунгицид, жогоруда айтып өттүм. Триходерминди кайсы ооруларга каршы колдонобуз? Триходермин деле жогоруда айтып өткөндөй универсальный биопрепарат. Бардык өсүмдүк тандабайбыз. Ошол эле ачык грунт, жабык грунт, дан өсүмдүктөрүндө, күнөс канадагы бардык түрлөрүнө өсүмдүктүн мондай төмөндөгүдөй ооруларына каршы колдонобуз. Тамыр чирик, фитофтороз, грибковый болезньдер деп коебуз да, козгарын козгогуч илдеттердин бардыгына каршы колдонууда абдан жакшы эффект берип атат. Ризоктомиоз, фузариоз, кара чирик, котур же болбосо парша, альтернариоз илдеттерине каршы колдонгондо жогорку эффективдүүлүктү көрсөтүүдө. Триходермин, фитофтороз, ак кебер, жалган ак кебер, боз чирик, күрөң тактар сыяктуу илдеттердин козгогучтары менен дагы оңой күрөшөт. Ошол ооруларды басаңдатат, үстөмдүк кылат дагы, жок кылат, токтотот. Триходермин бул же болбосо антибиотикалык касиетке ээ, же болбосо табигый антибиотик деп айтып атабыз. Ал жер кыртышындагы органикалык заттарды дагы ажыратып, кыртыштын асылдуулугун жогорулатат жана биостимулятор катары да колдонсок болот дейт. Асылдуулугун жогорулатат жердин, себеби ошол жердеги бардык микро-макро элементтерин ажырап өсүмдүккө сиңишине шарт түзүп берет. Бул жерде ошол эле кант кызылчасынын, картошканын илдеттерин көрсөтүп атабыз. Мына ушундай чирик ооруларга каршы колдонуп атабыз. Триходермин ошол бизде биологиялык фунгицид деп айтылып атат, же болбосо табигый, жаратылыштан алынган пайдалуу козу-карындын негизинде жасалып, көбөйтүлүп, лабораториялык условияда анан дыйкан фермерлерибизге, күнөс канатчыларыбызга, баба дыйкандарга, багмандарга, деги эле бардык өсүмдүктүн түрлөрүнө колдонуп, жакшы жыйынтыктарды алып атабыз. Кандай колдонобуз? Антагонист Триходерма лигнорим козу-карындын жогорку активдүү штаммы бул А256, төгүлмө дан субстратындагы споралык мицелиялык препаративный формасы бар. Титры 1 миллион 10 мл спора, 1 мили суспензияда 10 миллиарддан ашык споралар бар болгондуктан бул абдан жакшы таасир тийгизет деген мааниде. Мындай түрдөгү козу-карындарды тикелей мителештирүү, субстрат үчүн атандаштыруу, ферменттерди бөлүп чыгаруу жолу менен фитопатогендердин өсүшүнө жол бербейт. Ал эми жогорку биологиялык активдүүлүктүн эсебинен субстрат тез өздөштүрүлүп, органикалык бирикмелер активдүү, чирик жана монификация жана нитрификация процесстерине катышып,
кыртышта азык болуучу кыймылдуу заттар менен байытуу аркылуу фосфор менен калийдин топтолушун дагы жер кыртышында күчөтөт. Триходермендин артыкчылыгы, триходермендин антагонисттик касиети биринчиден бул өсүмдүктөрдүн илдет козгогучтарын жок кылган антибиотиктерди көбүрөөк продукциялайт. Экинчиден патоген козу карынын жок кылуу менен бөтөн козу карындарды азык берүүчү чөйрө катары пайдаланат. Же болбосо бөтөн козу карындарды жок кылат жеп. Триходермик козу карындары кыртышта ар кандай өсүмдүктөрдүн целлюлозага бай калдыктарында, фитопатогендердин мицелийлеринде жана тукум берүүчү денелеринде өнүгөт дагы. Айыл чарба өсүмдүктөрдүн илдет козгогучу козу карындарынын циклорецияларында мителип калат. Сөөктү тукум берүүчүлөрдүн рагын жана сөөгүнүн кургап калуусуна алып келген козу карындар менен күрөшүүдө, жүзүмдүн ар кандай илдеттеринде, бертелиоздук, фузариоздук соолуп калууда, ризотонезге жана картошканын кургак чиригине, бадыраңдын жана томаттын ак чиригине жана малина, клубниканын боз чиригине, фитофторозуна жана башка илдеттерге каршы күрөшүүдө абдан жакшы пайдалысын же болбосо натыйжасын көрсөттү. Триходерма лигнорим деген штабын түзөт негизин. Ал эми бул эки биопрепараттан тышкары биздин департаменттин өндүрүштүк бөлүмүндө же болбосо бизде 7 филиалда дагы өндүрүшүбүз бар. Ошол жердеги өндүрүлгөн энтомофагдар жөнүндө айтсам, бул биринчи энтомофагыбыз трихограмма. Айыл чарба өсүмдүктөрүндөгү күздүк, жапайы капуста үкчөлөрүнүн, ак канаттардын, күбөлөрдүн, жүгөрү, жетим көпөлөгүнүн көпчүлүк түрлөрүн жана кесек курттарды, гусеницаларды деген сөз да бардык зыянкечтин, мөмөт жегичтердин жана башка зыянкечтердин 60тан ашык түрлөрүн жок кылууда пайдаланып жатабыз. Мындай кеңири таасир этүү спектрине бир гана заманбап химиялык каражаттар, инсектицидтер ал эми химияны колдонбостон альтернатива катары трихограмманы колдонобуз. Керек болсо ошо инсектицидтерди химиялык колдонууда дагы алар кээде трихограммада эффект бере албай калган учурлар кездешкен. Ал эми биздин трихограмма ошол зыянкечтин жытынан сезип барып, зыянкеч кайсыл жерде жайгашканын табат дагы, анан ошол жумурткасына өзүнүн жумурткасын таштоо менен могул жерде сүрөттө көрсөтүлүп тургандай зыянкечтин жумурткасына өзүнүн жумурткасын таштоо менен жок кылат. Ал эми бул зыянкечтин жумурткасынан пайдалуу трихограмма учуп чыгат. Бизде азыр Кыргыз Республикасында трихограмманы көбүнчө пахта күчөлөрүнө же болбосо хлопковые совки, кукурузные мотылки жана башка кеңири жайылган зыянкечтерге, андан сырткары тот абсолют же болбосо томатный мольго дагы эксперимент кылып колдонуу менен жакшы жыйынтыктарга жетип атабыз. Өзгөчө биз ошол томат өстүргөн күнөсканачылар менен да иш алып барууда ушул трихограмманы көп колдонуп жакшы жыйынтыктарды алып жатышат. Күнөсканада дагы ар кандай зыянкечтерге ошол эле совки деп коебуз, күбөнүн ар кандай түрлүү зыянкечтерине каршы колдонууда жакшы жыйынтыктарды алдык. Нормасы болсо трихограмманын мына могул жердеги ошол эле гамма үкчөсүнүн тышкы көрүнүшү, капуста үкчөсү, мына гусеницага, бул гусеницага азыр төмөндө айтып берем, габрабраконду колдонобуз. Ушундай зыянкечтерди жок кылууда трихограмма жумурткасын жок кылууда колдонулат. Ал эми гусеницага айланып кеткен учурда биз комплексно габрабракон энтомофагыбызды кошуп берүү менен жакшы жыйынтыктарды алып атабыз. Өзгөчө томат далаларында гектарлаган жайкысын, кышкысын, күзгүсүн күнөсканадагы зыянкеч үкчөлөргө каршы колдонуп атабыз. Колдонуу нормасы бул 1 гектарына ала турган болсок 3 граммдан жогору колдонобуз гектарына. Биздеги баасы ошо граммы 35 сомдон болуп атат. Ошол экинчи айтып өттүм, габрабракон энтомофагы бул үкчөлөрдүн, күбөлөрдүн, жетим көпөлөктөрдүн жана башка кабырчык канаттуу курт кумурскалардын сырткы митеси деп айтылат. Болбосо жана жогоруда айтып өткөндөй эле ар кандай зыянкеч үкчөлөрдүн, зыянкеч күбөлөрдүн жумурткасынан чыккан гусеницалары,
төмөндө сүрөттө көрсөтүлүп тургандагыдай ар кандай зыянкечтин курттарын жок кылууда пайдаланабыз. Бул деле ошол габробокон көбөлөк курттардын денесине жумуртка таштаардан мурун аны чагып шалгылат же болбосо парализовать этет да. Эң алгач керек болсо мунун жөндөмдүүлүгү помидордун или алманын ичине кирип кеткен гусеницанын жытынан сезип артынан кирип чакканга да жөндөмдүү да. Себеби ал ошол гусеница бул бракондун тукум улоочу организми да. Ал жерге барып өзүнүн жумурткасын таштайт шалгылап туруп. Ал эми гусеницанын ичинен 20-30га чейинки бракондор учуп чыгат. Учуп чыгып эле ошол жерде ошол эле күнөсканада же болбосо ошол эле талааларда кайра башка зыянкечтерди жок кылып ошол жерде иштеп кала берет. Талаалар да көбөйүп ошол жерде пайдасын тийгизе берет деген сөз да. Ал эми эффективдүүлүгү ошол 80-85%ке чейин көрсөтүп атат. Колдонуу нормасы 1 гектар аякка жабыркоо даражасына да жараша болот. Эми бирок бул деги эле энтомофагдарды колдонуу. Эң алгачкы бул баштоо 100дөн 300 данага чейин учурсак болот. Ал эми зараженность деп коебуз, же болбосо ошол жердеги таладагы же күнөсканадагы зыянкечтин көбөйүүсү 10-20%тен аша баштаган болсо, анда биз норманы көбөйтөбүз да. 1 гектар аянттын нормасы ошо 100дөн 300дөн 500гө чейин деп айтайын. Баасы болсо 50 тыйын болгондуктан бир 250 сом. Эгер 3 жолу кайталап чачкан болсок, 3-4 кайталап чачуу менен дагы жакшы эффектке жетебиз. Бир 1000 сомдун тегерегиндеги каражат менен биз кургузсок болот зыянкечтен. Андан үчүнчү бул биздин дагы бир энтомофагыбыз амблисиевус. Жогоруда айтып өттүм, бул жырткыч кене, трипстин жөргөмүш кенесинин жумурткалары, личинкалары жана башка айыл чарба зыянкечтери менен азыктануучу пайдалуу курт кумурска, же болбосо өзү кене болуп туруп зыянкеч кенелерди жегендиктен биз акарифаг деп атайбыз да. Амблисиевусти колдонуу нормалары, мөөнөттөрү туура сактоо менен трипсти жана кене жөргөмүшүн дээрлик жок кылууга, жетишүүгө жана өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн сактап калууга болот. Амблисиевус пияз, тамекидеги, пахта, жашылчалардагы, гүлдөрдөгү, ошондой эле күнөсканадагы паутинный клещ деп коебуз, жөргөмүш кенеси көп кездешип атат. Ушул зыянкечтерди жок кылууда. Андан сырткары бизде ошо жакын арада акыркы 2 жылда дагы эксперимент кылып атабыз. Бул Американын ак көпөлөгүнүн жумурткасына каршы, же болбосо Американын ак көпөлөгүнүн жумурткасын жок кылууда дагы эффективдүүлүгүн көрсөтүп жатат. Мына ушул зыянкечтерге каршы амблисиевусту колдонобуз. Бул гектарына нормасы 40 000 особдон жогору. Жанагыдай эле, эгер жабыркоо даражасы жогору болсо, значит биз болсо норманы көбөйтөбүз. Бул дагы эң арзан баада. Бул бизде департаментте өндүрүлгөн биокаражаттар эң төмөнкү баада коюлду. Себеби бул Кыргыз Республикасынын адыйкан фермерлерди мамлекеттик колдоо катары бардыгын арзан баада коюп сатып атабыз. 1 гектардын нормасы 138 сом, 40 000 осоп амблисиевус. Муну дагы эффективдүүлүгү 70-80%тен жогору. Эгер норманы туура сактап, температураны туура карап колдонгон болсок, 90%ке чейин эффективдүүлүгүн көрсөтөт. Ал эми 4-үнчү энтомофагыбыз бул алтын көз. Жырткыч курт кумурска, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерине каршы колдонобуз. Алтын көздүн личинкасы, жогоруда айтып өттүм, личинка образ жизни 20 күндөн 25 күнгө чейин созулат дагы. Ошол аралыкта бул айыл чарбасынын 100дөн ашык 200гө чейин ар кандай өзү алып жеткен зыянкечтин баарын жеп жок кылууга жөндөмдүү. Могу жерде сүрөттөгү личинкасы, мына ушул личинка образ жизни бизде энтомофаг зыянкечтерди жок кылуучу пайдалуу курт ушул жерде. Ал эми могу көпөлөгү жашыл назик көпөлөк, бул болсо эч кимге зыяны жок. Өсүмдүктүн нектарлары менен гана тамактанып, ал эми зыянкеч бар жерге абдан акылдуу көпөлөк. Зыянкеч көп жерди байкап, ошол жерге барып мындай кылып жабырактын астына жумурткасын таштап кетет. Ал жерден бул личинка чыгат дагы, анан личинкадан жанагындай зыянкечтерди жок кылып 20 күн жашап, анан кайра куколкага айланып, көпөлөк ошол жерде эле, ошол эле поляда учуп кызматын аткара берет.
Алтын көзүнүн оптималдуу саны менен күздүк жапайы үкчелер, кесек курттар, биттер, колорадо коңузуна сыяктуу зыянкечтерге каршы жакшы эффективдүүлүгүн көрсөтүп атат. Өзгөчө могу алтын көздүн сүйүктүү тамагы бул баардык өсүмдүктөрдө кездешүүчү биттери, тилялары деп коебуз. Тиляларды жок кылууда абдан жакшы эффект берет. Андан сырткары ошол баарыбызга коркунуч алып келип аткан колорадо коңузу, картошка талаларындагы жумурткасын жок кылууда жакшы пайдасын алып келет. Жумурткасын жана биринчи возрастта личинкасын жок кылууга жөндөмдүү. Алтын көздү 1 гектар аянтка колдонуу нормасы бул 12 000ден же болбосо 1200дөн 1600ге деп коюптур. Бул эми профилактика катары колдонуу нормасы. Ал эми зыянкечтер пайда болгондо уже 10 000ден 50 000ге чейин гектарына кой беребиз. Баасы болсо 25 сом миң особу. Бешинчи түрлүү энтомофагыбыз бул Апеллинус. Бул жерде мына сүрөттөрү көрсөтүлүп атат. Майда кара түстөгү денеси 1-2 миллиметр болгон кабырчык канаттуу алма багынын, алмуруттун, бөйрө карагаттын, рябинанын коркунучтуу зыянкечи канталаны, кровяная тиля деп коебуз, жок кылат. Кантала массалык түрдө көбөйгөндө көчөт питомниктерин жабууга туура келет экен. Ошол себептен бул Апеллинус абдан чоң жардамга келет. Багбандарга өзгөчө бул мөмө бактарда колдонулуучу энтомофаг. Мөмө канталасына каршы химияны колдонуу натыйжасыз. Себеби химиялык улуу инсекттердин таасирин берүүсүнөн бутакта пайда болгон ак бубак кебер коргоп турат дейт. Болбосо өзүнүн касиети бар экен, өзүн мындай ак бубак менен каптап алат дагы чачкан химиялык каражатыбыз эч кандай действие бербейт. Ал эми биздин Апеллинус бул табигый пайдалуу курт болгондуктан ак бубагына карабай кантала менен тамактанат. Апеллинус ошо канталанын денесин тешкенде чыккан суюк, бөлүп чыккан суюктук лимфалык суюктук болот, ошо менен азыктанат. Же болбосо эң сүйүктүү тамагы болгондуктан канталаны издеп табат да. Колдонуу нормасы гектарына 1000 дана Апеллинус колдонулат экен. Болбосо бизде бул Апеллинусту көбүнчө ысык көл областында жакшы көбөйгөндүктөн же кеч эрте жазда биздин өзүбүздүн кесиптештерибиз барып природадан Апеллинусту чогултабыз. Анан дыйкан фермерлерге суроо талабын жараша берип турабыз. Биокаражаттардын ошол энтомофаг, биопрепарат түрлөрүн айтып бүттүм. Эми феромон капкандары. Мен жогоруда айтып өттүм, феромон капкандары мындай күнөс кыналарда же болбосо ачык талааларда, деги эле алма бакта болобу, мөмө бактын түрлөрү болобу, кайсы жерде болбосун колдонобуз, себеби аны мониторинг, зыяндуу курт кумурскаларын эрте аныкташыбыз керек жана популяциянын өнүгүшүнө байкоо жүргүзүү үчүн зарыл. Феромон капкандар курт кумурскалардын көптүгүн жана активдүүлүгүн көзөмөлдөөнүн эң так жана коопсуз каражаты деп жогоруда айтып өттүм. Ошол жерде кандай зыянкеч, канчалык деңгээлде, канча процентте көбөйүп аткандыгын аныктап алсак болот. Экинчи багыты ошол эле зыянкечтерди көбөйүшүнө тоскоол болуп, токтотууга дагы жөндөмдүү. Себеби мына бул жерде көрсөтүлүп турган сүрөттөгү феромонный ловушка мисалы үчүн бул капуста үкүчөсүнө же болбосо хлопковый совкиге каршы феромонный ловушки деп айтсак, анда могу ичинде турган моундай кичинекей бир пластмассовый жыт чыгаруучу же болбосо бул ургаачы үкүчөнүн жытын чыгаруучу каражатты ортосуна жайгаштырабыз. Ал эми баардык самецтер деп коебуз, эркек үкүчөнүн эркектери бакта үкүчөсүнүн ушул жерге ушу жыт аркылуу келет дагы издеп, анан келип эле могул жердеги клеющий кагазга келип чапталып калып кала беришет. Эркектердин баары бул жерге чапталып өлүп калган болсо, анда ургаачылары совкини көбөйтүп, полядо зыянкечти көбөйтпөй токтоп калат. Плод бербей калат да, же болбосо мындай жалпак тил менен айтканда туубай калат. Ошондой дагы экинчи багыты ошол зыянкечти жок кылууга да жөндөмдүү. Биринчи багыты мониторинг жүргүзүү. Феромоновый ловушки жогоруда айтып өттүм, бул дагы баардык өсүмдүктөргө каршы колдонулат.
Бул жерде сүрөттөрдө дагы теплицада сары кагаз феромон ловушкаларыбыз бар. Бул мында эми жыт берүүчү эч кандай жайгашпайт. Просто клейка болушу мүмкүн. Ошол клейкага деле сары түскө реакцияны жакшы бергендиктен бул зыянкечтер көп чапталып калат да. Сары, көк, ар кандай түстөгү феромондук капкандар, тузактарды өндүрүп сатышат. Биз көбүнчө Кыргызстанда феромон ловушка өндүрүш жок болгондуктан коңшу өлкөлөрдөн, Өзбекстандан, Россиядан алып колдонобуз. Феромон капкандарын колдонуу көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Коргоо иш-чараларынын мөөнөттөрүн пландаштырууга, дарылоонун эффективдүүлүгүн жогорулатууга, алардын эң жогорку массалык активдүүлүгү учурунда зыянкечтердин эң көп санын жок кылууда дагы колдонобуз. Жогоруда айтып өттүм, дарылоону талап кылган жерлерди жана аймактарды таганыктоо эсебинен дарылоонун санын орто эсеп менен 50–70%ке кыскартуу, өсүмдүктөрдү коргоо чыгымдарын азайтуу, химиялык заттарды колдонуудан келип чыккан экологиялык зыянды азайтуу, өстүрүлгөн продукциянын сапатын жогорулатуу, анын ичинде пестицидтердин курамын азайтуу. Деги эле химиялык каражаттарды колдонууну азайтууда алгач мониторинг жүргүзүп алган болсок, же болбосо зыянкеч чыкканга чейин бир коргоо иш-чараларын кылып калган болсок, анда биз бир топ пайда алып келген болобуз. Өсүмдүктү ууландырбай таза өстүрөбүз дагы, ал азык түлүк коопсуздугуна жооп берген азык болот. Жогоруда айтып өтүлгөн сабактардын кыскача мазмуну ушундай болду. Органикалык айыл чарбасынын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын окудук. Биокаражаттар кантип пайдаланаарыбызды түшүндүрдүк. Биокаражаттарды колдонуунун пайдасын билдик. Биокаражаттардын түрлөрү менен тааныштык. Деги эле биокаражаттардын пайдаланууда эч кандай зыян тартпайбыз. Ал жерде ар кандай уулуу заттар экологияга зыян алып келбейт, абага учпайт. Ошол жерде пайдаланып биокаражаттарды поляга кой берип аткан учурда адам эч кандай жабыр тартпайт. Деги эле баардык тарабынан биз айлана чөйрөбүзгө, жаратылыш экологиябызга пайда гана алып келебиз. Жерди уулабайбыз, эң алгачкысы. Жерди только органикалык жер семирткич менен байытсак болот. Ал эми биолигнин триходерминин колдонуу нормаларын кыскача дагы бир жолу айтып кетейин, эскертип сиздерге. Гектарына 10–15 литрден колдонобуз. Биолигниндин литри 30 сом, 300 сом. Бир гектарды бир жолу обработка кылуу бул 300 сом деп айтылат. Эгер 4 жолу колдонгон болсок 1200 сом. Деги эле бул бизде өндүрүлгөн биокаражаттар арзан баада болгондуктан ошол 1000 сомдун тегерегинде эле 1 гектар аянтты биологиялык коргоп, ар кандай илдеттерден жок кылсак болот, же зыянкечтерден. Триходерминдин баасы 54 сом литри. Ал дагы гектарына 7–8 литрден 10 литрге чейин колдонобуз. Өзгөчө бизде күнөс кана өстүрүүчүлөрдүн кулагына күмүш сырга биолигнин триходермин биопрепараттарын колдонуп, ошол теплицага рассадаларды отургузаарда топуракты обработка кылып алган болсок, триходермин менен ошол жердеги түшүмүңүздү алган чакта эч кандай чирик илдеттер жок болот. Себеби сиз топуракты тазалап койгон болосуз. Андан кийин рассаданы жайгаштыргандан кийин вегетация маалында 1–2 жолу триходермин биолигнинди берип койгон болсоңуз, ал стимулятор да болот, дагы ошол жердеги ар кандай илдеттерди жок кылат. Сиздер менен сабакты чогулткөнүмө кубанычтамын. Баарыңыздардын түшүмүңүздөргө береке, түшүмүңүздөр мол болсун.